Бишкек жалпы кыргызстандыктардын борбору. Баш калааны көрктөндүрүү урааны менен Токтогул районунун тургундары атайын Бишкекке келишти. Кетмен төбөлүктөр көрктөндүрүү ишин Ынтымак 2 паркында жүргүздү. Сүйүктүү борбор шаарыбыз Бишкек шаары. Баарыбыздын ушу 6 миллион элдин региондордо жашаган элдердин борбор шаары да. Ушул биздин шаарыбызда, сүйүктүү борбор шаарыбызда региондордо жашаган ар бир үй бүлөнүн бирден баласы жок дегенде студент, иштеп, же ушул жерде жашап эмгектенип жатат. Көчөттөрдү алып келип биздин элибиздин атынан шаарыбызга бир көрктөндүрүү, жашылдандырууга салым кошолу деген негизги максат. Бизден ушу аксакалдарыбыз келди, делегация келди. Мен ойлойм ушул борбор шаарыбызды жалпылап атып, баарыбыз биригип атып туруп бир алдыңкы кооз, үлгүлүү шаарларга айлансакпы деген тилегибиз биздин. Электен келген демилгечилер жалпы элди борбор калаада бак тигүүгө чакырышты. Бир учурда жашыл шаар деп даңазаланган борбор кала соңку жылдары дүйнөдөгү абасы булганган шаарлардын сап башында болуп келатат. Бишкектин мурдагы жаратылышын калыбына келтирүү негизги максаттардын бири болуп турат. Биздин инициатива боюнча өзүңүздөр билесиздер, биз болсо шаардын элине бардык уюмдарга, элдерге кайрылып атабыз. Бишкек шаарынын жашылдары боюнча өзүңөрдүн салымыңарды кошкула. Эмне үчүн дегенде ушул жерде баарыбыздын келечегибиз, балдарыбыздын баары ушул паркта, ушул жерде эс алуу, гүл бакча жакшынакай шартта түзүп атабыз. Бардык элдердин баары тең, бардык райондордун баары жакшынакай бизге өздөрүнүн белектерин жазып атышат. Бул белек деген бак түрүндө. Мурунку Фрунзе кесиндеги эң жашыл шаарлардын бири ошол убактагы 15 республиканын ичиндеги Фрунзе шаары болгон. Ошо көркүнө кайра алып келебиз деген аракеттердин үстүндө иштеп атабыз. Кудай бурса, биздин аракетибиз иш үстүнө ашат деп ишенем мен. Буга чейин экологиялык коопсуздукту жана климаттык туруктуулукту камсыз кылуу боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Анда жалпы өлкөдө жашылдандыруу иштерин өркүндөтүү маселеси да камтылган. Алыстагы элдин Бишкекте уюштурган иш-чарасы дал ушул максатка шайкеш келет. Бишкектин көркүнө көрк кошуу. Ар кандай курулуштар жүрүп атат. Бишкек жөнүндө ар кандай ойлор болуп атат. Ушу Бишкекти түптөйлү, Бишкекти куралы деп мына 30 жылдан бери алып урушуп келатабыз. Бирок мындай жашылдандыруу, баягы Советтер Союзунун учурунда атактуу даңкы чыккан шаар эле жашыл деген. Ошол даңкын кайра калыбына келтирели деп мына кетмен төбөлүктөр ушундай демилге көтөрдү. Бул биринчиден, экинчиден биздин ушу Бишкекти башкаргандардын бири Түбү кетмен төбөдөн болот. Малабай Жунушалиев деген болгон илгери Совет заманында шаарды исполком мэр болуп турган кишилердин бири. Ошол киши да ушул жерлерге бак отургузган экен илгери замандарда, 70-60 жылдарда. Мына ошол салтты улайлы деп чечтик. Экинчиден, үчүнчүдөн кетмен төбөлүктөрдүн бул демилгесин Кыргызстандын бул бурчу башка райондору дагы колдоп кетет го деген үмүт бар. Айлана чөйрөнү көрктөндүрүү Бишкек менен эле чектелбейт. Жерлерде ар апта сайын ишембилик, жашылдандыруу иштери өткөрүлүп жатат. Калыгул Асанбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.